аны кантип ишке ашырабыз деген ушундай. Мектепте окуучулар билим алуу менен катар активдүүлүгүн жогорулатса болот. Бул шарт Мейликан Козубеков атындагы орто мектебинде түзүлгөн. Анда окуучулар мугалимдер менен биргеликте мектепке коомго пайда алып келүүчү идеяларды ишке ашырып жатышат. Мектепте тынчтык клубтары биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоору уюштурулган. Биздин түшүнүш боюнча ошол Манастын 40 сапаты кыскача айтканда ошол боюнча дагы сабактар өтүп турат. Тегерек столго коомчулук өкүлдөрү, мугалимдер жамааты жана окуучулар катышты. Анда долбоордун максаттары кенен тааныштырылды. Долбоорду ишке ашырууда биз көп түрдүүлүк, тынчтык клубтары көп түрдүүлүк жана биримдик долбоордун максатында биз долбоор жазганбыз. Ошол долбоорду биз тегерек столдо жергиликтүү жамаатка жеткирүү негизги максатыбыз. Иш-чарада бардык ата-энелерди, жергиликтүү адамдарды, инсандарды, биздин айылдын жашоочуларын чакырмакчыбыз. Ушул биздин концепцияны жайылтууда бизге бир салым кошот деген ишеничтебиз да. Окуу жылдын башталышы абдан ийгиликтүү башталды. Азыр өзүңүздөр көрүп аткандай Келечек жаштар клубу бизде активдүү иштерди жүргүзүүдө. Бул Келечек жаштар клубу 22 жылы өз күчүнө катуу кирди. Ошон менен булар көп иштерди алып келатат. Албетте администрациянын көмөгү менен, ошондой эле окуучу кыздарыбыздын жардамы менен бул иш алга жылып келатат. Кыргыз жараны концепциясын аймактарда ишке ашыруу боюнча жерлерде иштер жүрүп жатат. Анын алкагында тынчтык клубтары биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоор иштелип чыккан. Долбоорго облус боюнча 20 мектептин жамааты тартылган. Ал эми Талас районунда 6 мектеп иш алып барууда. Негизинен жалпы Талас облусунда 20га жакын мектептерде ошо тынчтык клубтары түзүлдү. Бул мектепте түзүлгөн тынчтык клубтардын негизги максаты ушул жаштар арасында ынтымакты бекемдөө, достукту чыңдоо жана ошондой эле сабактан тышкаркы иш-чаралар аркылуу окуучулардын өз алдынча өнүгүүсүнө салым болушу. Тегерек столдун жүрүшүндө маалымат жеткиликтүү болуш үчүн атайын презентация, видео көрсөтмө болду. Анда этностор аралык же кандайдыр бир бөлүнүп жарылууну алдын алуу үчүн жергиликтүү деңгээлде тартылган тасма көрсөтүлдү. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.